больницага жаттым, больницага. Гепатит Б жана Д илдетине чалдыгып, боорун толугу менен алмаштырууга муктаж болуп кайгырып, оор абалда турган Айбек Эркебаев 30 жашта. Ал Ош шаарынын Озгор районунун тургуну. Мектепти бүтүп, орто окуу жайына тапшырып, тигүү жана чач тарач кесибине ээ болгон. Борбор шаарда бир канча жолу тигүү фабрикаларында ар кандай жумуштарда иштеген. Өзүнүн дартка чалдыккандыгын сезбей калган. Бул оорун негизи сарык болгондон дагы болот деди. Кичинемде бирок мектепке барганга чейин сарык болуп ооруган. Действительно урон. А может, ошодон башталды деп ойлодум. Мындай болуп кетем, тигинип кетем деп алдыга койгон план деле жок азыр. Только жакшы болуштун планы. Бирок Алладан үмүт кылып коюп жатат. Айбек оорунун алгачкы белгилеринде арыктап, тамакка болгон табити жоголгон. 2 күн тамактанбай дене табы көтөрүлүп, ысып башы айланган. Мочегонный деп эметкенде мо ичмон чыгып кала берди. Көп суу ичпеди деп ошо чаккаганда көп суу ичпеди, анан врач ошентип айтты. Ама киндик чыгып кала берет жакачы. Мындай жок эле мурда. Ошо бир күнүн ичинде эле кусуп, эметкенден эле уже артынан эле башталып кетти. А мурдага чейин да белги, мисалы, эме берилген жок да. Мисалы, ооруп атам, жемде бир күн сол эле жакшы эле жүрүп, ошо кечинде үйгө кайтарда эметти. Бир күн ичинде эле кусуп баштадым, ошо менен башталып кетти. Ага чейин эч кандай белги, эч кандай эме болгон жок. Боордардын операция жолу менен айыктырууга болот. Мында боордун бөлүгү жарымы же жарымынан көбү алмашышы мүмкүн. 30-35% калса да боор таза болсо өзүнүн кызматын аткарып кете алат. Бул орган кайрадан калыбына келип өсүүгө жөндөмдүү. Боорду толугу менен алып салып алмаштырууга да болот. Бирок алмаштыруу биздин өлкөдө азырынча жасалбайт. Ошондуктан бейтаптар чет мамлекетке барууга мажбур. Ошо акча топтолсо эле, Индиядагы врачтар менен уже сүйлөшүлүп койгон экен, алар менен качан өздөрү эметкенде акча топтолгондо, анан ошо топтолду деп айткандан кийин бир күн белгилейт экен алар. Мен эме билишим боюнча ошондой экен да. Суу ичпейсиң? Айбек Эркебаев 3 туугандын ортончусу. Атасы кароолчу болсо, апасы имараттын ичин жууп айлык алат. Социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөгө коңшулары да жардам берип турат. Учурда коңшулары жаш жигиттин өмүрүн сактап калуу үчүн кутуга анын аты жөнүн жазып алып, каражат топтоону улантып жатышат. Менчи Бишкектен келгенде ушу больницадан чыгарган, ушул гепатит Б, Д деп чыгарган. Буну чыгарып кетеби деп чыгарып койгон. Бул жака биз бияка алып келип, биз бул уже неме кылып калганда болду болбоду, уже үмүтүн үзүп алган да. Ошон үчүн биз үмүт берип, кой эл бар, журт бар, неме кылабыз, элден кайрылабыз деп аркасынан кичине поддержка берип, духтан берип, кичине неме кылдык. Азыр эле жакшы. Анан больницага алып келип, больницага жаткырдык, жатыш керек дегенден ичи ишип кеткенден жаткырдык. Деле мүмкүнчүлүк жетпеген үчүн анан элден кайрылып атабыз. Биздин ата-энем тапкан, биз тапкан ошо күнүмдүк тиричилик эле жеткен үчүн элден кайрылып атабыз азыр. Айбек Эркебаевдин боорун алмаштыруу үчүн 60 жаштагы атасы донор болууга макулдук берген. Тез арада чет өлкөгө барып операция кылуу үчүн жардамга муктаж үй бүлөгө кол кабыш кылган адамдар болсо, экран алдындагы номерлерге байланышып каражат которсоңуздар болот. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.